Чыгыш Түркистан Исламдык Республикасы боюнча сөз кылабыз. Бул деген абдан кызыктуу тарых. Бул мектептеринде эчтеке айтылган эмес, анткени Советтер Союзунда буга катуу тыюу салынган. Бул деген бүгүнкүгө чейин ошол постсоветтик өлкөлөргө жана Кытайга мындай аябай сезимтал тема да. Бирок мен ошону бүгүнкү болуп жаткан окуяларга байланыштырбай, Советтер Союзу менен ошол Түркистандын карым-катнашын айта кетейин. Ошондой болгондо, негизи ошол 30-жылдары билебиз, Кытайда революция Мао Цзэдун жеңгенге чейин Epoch of Warlords деген болгондо, бул деген баягы Кытай биринчи дүйнөлүк согушта кандайдыр бир жапа чегип Жапониядан ичинде ыдырап, анан ар кандай күчтөр ага чейин дагы 100 жыл мурда же 100 жылдын тегерегинде бүт европалык өлкөлөр Кытайды басып алып, аябай кемситишкен да. Опиумдук согуштар болгон. Албетте Кытайдын ичинде мындай ыдырамай болушкан. Анан ошол акыркы Цин империясы ошол үстөмдүк кылып, анан урап, анан артынан Юань Шикай биринчи президент келип Кытайга, анан Кытайдын мындай четтери каралбай калган. Четтери каралбай калганда, анан негизи Кытайда ошол ар кайсы аймакта өзүнүн аскерий башчылары өзүнө бийлик тартып алып, өзүнүн республикаларын, ошону өзүнүн мамлекеттерин курганга аракет кылат. Анан бул күчтү карап, Кытай бөлүнбөс болуш керек, Кытайды бириктириш керек деп эки күч пайда болот. Бирөөсү Гоминдан, бирөөсү бүгүнкү ошол Тайвандагы отургандар, бул ошол Гоминдан болчу. Экинчи күчү бул ошол Мао Цзэдундун кыймылы да, коммунисттер. Коммунисттер ишин баштаганда аны көрүп, байкап, эң биринчиден ушуларды колдойлу деп, ошол Сталин өзү, Ленин, Сталин ошол Мао Цзэдунга күчөк тарткан. Ошондон Мао Цзэдунга курал жарак жана кандайдыр бир жардам ошол Советтер Союзунан келе баштаган. Ал жерде РСФСР болуп, НЭП болуп, продразверстка, ар кандай нерселер болуп, Советтер Союзу өзүнөн өзү кайнап, бышып, индустриализацияга шашып, ошол жаңы технологияларды колдонуп, жаңы куралдар курганга шашып аткан кезде Кытайды колдогон. Ал эми ошол Гоминданды көп учурунда ошол Америка Кошмо Штаттары жана батыш өлкөлөрү колдогон. Ошол бири-бири менен саясий кыймылдар Кытайда башталып атканда 30-жылдары Кашгардын тегеректеринде когалаң башталат. Когалаңды негизи ушул уйгурлар, кытайлык кыргыздар, кытайлык казактар жана ошол кытайлык дуңгандар баштаган болчу. Мурунку императордон кийин варлорддордун бийлигине чыдабай, ага мындай каршылык көрсөтүп, кандайдыр бир исламдык республика түзөбүз деп аракет кылып, ушундай кыймылды башташат. Ал жерде мамлекеттик тил уйгур тили болгон. Анын борбору, когалаңдын борбору Кашгар болгон. Анан негизги дини ислам болгон. Ошон үчүн алар өзүнү Чыгыш Ислам Түркистан Республикасы деп атап калышкан. Ошондо негизи баягы анын өзүнүн акчасы болгон, акчасын чыгара башташкан, өзүнүн курал күчтөрүн түзүшкөн жана эң биринчи ошол президенти 1933-жылдын 1934 жылга чейин ошол Ходжа Нияз болгон. Анын премьер-министри катары башкы вазири ошол 33-34 жылга чейин Сабит Дамула Абдулбаки деген көтөрүлүп, өзүнүн баягы кандайдыр бир жерин коргоп, аскер күчтөрүн коюп, Кытай администрацияларын талкалап, өзүнчө иш аракет кылып баштаганда, бирок түшүнө башташкан да, жалпы баягы континенттик Кытайдан келе турган аскери күчтөр көбүрөөк келет жана ошол республиканы сүрүп салат, жок кылат деп, алар деген ойлонуп туруп эмне кылабыз деп, ошол Советтер Союзунун карамагына кирели деп, Советтер Союзунун дагы бир республикасы катары киргенге ушундай самашкан. Алардын пландарында ошол көбүрөөк территорияны, уйгурлар жашаган территориянын баарын бириктирип, Чыгыш Түркистан Республикасын курабыз деген. Андай нерселер да, кыймылдар 10 жыл өткөндөн кийин дагы болот. Бирок ошондо биринчи ошол республиканын негизи ошо аракеттери башталган болчу. Булар дагы баягы же Советтер Союзу менен иштейбиз, же Германия менен иштейбиз, баягы кандай кылалы, баягы Гитлер жаңы көтөрүлүп атат, ошол менен иштейлиби деген ар кандай каттарды алмашып, дипломатиялык аракеттерди жасаганга үлгүрүшкөн. Ошол кезде Сталин репрессияларды баштаган. 32-жылы, 34-жылы ошол
биздин мындай кырган болгон кыргыз уулдары, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түпкү аталары Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, ушул Амосов, ушул сыяктуу Баял Исакеев сыяктуу ушундай башчылар репрессияны биринен арты бири репрессияга учурап, НКВД аркылуу соттолуп, ошол Туран Республикасын түзөбүз деп атасыңар, демократиялык социалисттик Туран Республикасын эңсеп атасыңар, силер деген улутчулсуңар, силер деген Советтер Союзуна каршысыңар, силер деген ошол динчил, улутчул, сепаратистсиңер деп аларды атып тынышат. Так ошол убакта Сталин аябай чочуйт да, могул деген бул жерде Кашгарда ушундай өзүнчө Цин империясына каршылык берип, Гоминданга каршылык берип, жана ошол жаңы туулуп келаткан коммунисттерге каршылык берип турган Чыгыш Түркистандык республиканы эгерде каралтырсак, ушул республика Орто Азияга үлгү болуп, Орто Азиянын элдери, казактар, кыргыздар, өзбектөр, тажиктер биригип алып, дагы ушундай ал менен биригип чогуу өзүнүн саясатын кылса, бул Советтер Союзуна катуу сокку болот деп корккон Сталин. Сталин ошо бул Түркистан кайра биригип кетпесин, Түркистанда сепаратисттик кыймылы күчөбөсүн деп Советтик Союздун армиясын Чыгыш Ислам Түркистан Республикасына каршы жиберет дагы. Советтер баягы эле пулемет, баягы эле замбирек, баягы эле авиацияны колдонуп, ушул Чыгыш Түркистан Республика Уйгуристанды мындай айтканда жок кылышат. Жок кылышып туруп басып алат. Ошондо ошол Урумчиде, Кашгарда Ма Жунжин деген ошол Кытай өзү генерал уйгур отрядтары менен ошол Советтер Союзуна каршылык берет, бирок жеңилип туруп, анткени кайра эле баягыдай да, ынтымак аз, куралдар байыркы, баягы эле кара мылтыктар, баягы эле жаа же бе бычак, кылыч, пулемет менен замбиреке жана авиацияга каршы. Ошон үчүн Уйгуристан жеңилет, кырылат. Ошентип Советтер Союзунан катуу сокку жеген Ислам Республикасы, Чыгыш Түркистан Ислам Республикасы ыдырайт, Афганистанга качат, башка өлкөлөргө качат, Индия, Тибетке качат. Анан 10 жыл бүтүп, экинчи Чыгыш Түркистан Республикасын жаратканга аракет кылышат. Ушул Циндин, анан Гоминдандын аскерлери акырында ошол Түркистанды, Кашгарды басып алып, аякта ошол Гоминдандын өкүлү, бир четинен мурунку Циндин өкүлү, Цин империясынын өкүлү Шен Шицай губернатор болуп, 30-жылдары үстөмдүк кылат. Советтер Союзу ошол Чыгыш Түркистанды жок кылганда кайра аскерин алып салат. Аскерин алып салганда кээ бир гарнизондор калат. Бирок Шен Шицай ушул жергеде мен губернатор болом, мен деген Гоминданга баш ийбейм, коммунисттерге баш ийбейм, Цин урады, Цин жок. Мен деген өз билгенди кылам, өтүгүмдү төргөйлөм, өзүм билем деп аракет кылат, жана ушинтип жашай баштайт. Жашай баштаганда ички уйгурлардын сепаратизми кайра ойгонот. Ушул Гоминдандан Чан Кайшиден Шен Шицай менен сүйлөшкөнгө Сун Мейлин келет да. Сун Мейлин деген айым келип, ошол өзүнүн баягы кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Бирок ал сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында мындай жакшы баш ийбей коет да. Ошол бул жерде хан жана Кудай өзүн сезген Шен Шицай. Анан салыктарды көтөрө баштайт. 7-8 эсе салыктарды көтөрө баштаганда жергиликтүү калк, дуңгандар, уйгурлар, казак, кытай, кыргыздар кандайдыр бир кыжыры келип, акырын кайнай баштайт. Ушул кезде экинчи дүйнөлүк согуш башталып, ошол Гоминдан менен ошол Кызыл Кытай бири-бири менен күрөшүп, Жапондор менен каршы күрөшүп, 3 тараптан Кытай ичинде 3 чоң согуш күч пайда болот да. Жапондор бир четинен Гоминдан, бир четинен ошол Маонун аскерлери. Ошол 3 күч согушуп аткан кезде кайра ушундай когалаң кылып туруп, Түркистанда Шицайды бийликтен алып, кайра 10 жыл өткөр менен, 10-15 жыл өтөр менен ошол Чыгыш Түркистан экинчи республикасы деп Алихан Төре деген киши бийликке келип, ошол экинчи Чыгыш республиканын президенти болуп калат. 1944-жылы ушул когалаң болуп кетип, Ника деген ошол жергесинен уйгурлар көтөрүлүп, кайра бийликти өзүнө алат. Ошол Суарда, Цинзянда Кызыл Өзөн Капчыгайды Гоминдан аскерлери басып алат кайра. Кайра акырында бийликти кайтарганга аракеттер башталат.
бир нече согуш кагылыштар болуп 6 айга чейин болуп кетип, 6 айда Кытайлар менен Советтер Союзу согушуп, Гоминдан менен согушуп, кайра баягы жергиликтүү ошол күчтөр менен согушуп, ушундай кандай ыдыраңдоолор болуп кетип, 44-чү жылдар, 45-чи жылдар, 47-чи жылга чейин ушундай ыдыроо согуштар боло берет. Бул жөнүндө жакшылап булактардан окуй аласыздар. Эң кызыктуу нерсе болгон 6 айга чейин чыгып кеткен. Ошол Кызыл Суу автономдук округ, Кыргызстандын кандайдыр бир четин, ошол Каркыра, Или, Казакстандын Или суусу ушунун бүт баарына ушундай тийиштүү окуялар болуп кеткен болчу. 47-чи жыл, 1947 жылы. Анан ошол Чан Кайши Гоминдан ушул жергени кайра багындырып алат. Багындырып алганда 48-чи жылы ошол Чан Кайши Гоминдандын лидери ушул жерге татар бир кишини башчы кылып туруп дайындайт. Ал татар киши Бурган Шахиди деген аты. Жана ошол Бурган Шахиди үстөмдүк кыла баштайт. Бирок 49-чу жылы Мао Цзэдун жеңип, Гоминдан Кытайдан Маого жеңилип Тайванга качат. Ошондо Гоминданга каршы кайра чыккан уйгурлар, кыргыздар, Кытай кыргыздар, Кытай казактар көтөрүлүп Кызыл Суу ушул Синжандын ичинде алар кайра баягы Гоминдандын аз калган аскерлерин сүрүп чыгышат. Сүрүп чыкканда Мао Цзэдун биз Гоминданды негизи Кытайдын ичинде жеңдик демек, биз деген ошол биздин бул жеңишибиз, биз деген ушул Синжанда жеңген элдин толкуулары жалпы коммунисттик революциянын дагы бир бөлүгү, дагы бир белгиси деген сөздү айтат. Ал сөздү айткандан кийин аны Советтер Союзунда ошо жакшы кабыл алышат ошол сөздү. Ошондо баягы Мао Цзэдун жазат Бурхан Шахидиге: "Силер деген коммунисттик Кытайга кошулгула, жашоо өзгөрөт, самолет менен келгиле" дейт. Самолеттор менен ошол Бурхан Шахиди өкмөттү жиберет, делегаттар жиберет, бирок ошол учуп баратканда 24 августта 49-жылы ошол самолет авиакатастрофа ичиндеги бүт делегаттар жок болуп кетет. Экинчи делегатты жибергенде ошол аяктан сүйлөшүүлөр болуп, негизи ошол делегацияны Сайфуддин Асизов деген киши башкарып, анан ошо биз деген Чыгыш Түркистан Республикасы Кытай Республикасына кошулабыз деп тынат. Бул жердеги дагы бир кызыктуу нерсе, айтып кетчү нерсе, республикасын ошо Кытайга кошулганга чейин, Синжандын Кытайга кошулганга чейин дагы бир кандайдыр бир делегаттар Советтер Союзуна барып, Сталин менен сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Алар деген ошол бизди Советтер Союзунун карамагына киргизгиле, Советтер Союзунун дагы республикасы бололу деп айтканда, ошол Сталин түшүнөт да, негизи ошол Мао Цзэдун ушул жергени экинчи Чыгыш Түркистанды кошкон атат, анан Мао Цзэдун менен урушпай эле болбосун андай деп туруп, негизи баягы Советтер Союзуна ошол учкан самолетту бир малда жыгылып, анын дагы делегаттары кайтыш болот. Бир заматта бир ошол Чыгыш Түркистандын өкмөтүнүн бир бөлүгү жок болуп кетет. Ошонткенден кийин анан Советтер Союзу толугу менен ошол Советтер Союзуна кирип бараткан Чыгыш Түркистан Республикасын толугу менен Кытайга өткөрүп бергенин айтылат да архивдик документтерде. Демек Сталин ушул айтыптыр да, бул деген Чыгыш Түркистан Кытайдык болот деп, Чыгыш Түркистан өзү Советтер Союзуна келип бизди алгыла десе, жок, Кытайдык болот деп тапшырып салат. Ушинтип Чыгыш Түркистан, экинчи Чыгыш Түркистан Республикасынын тарыхы да бүтөт. Ушундай нерселер болгондо биздин Кыргызстандын боорунда. Биз аны билбейбиз, бизге ал нерсени айткан жок, анткени бул чоң саясат болгон.